Ассаламу алейкум достор, мекендештер. Баарыңыздарга Америка Кошмо Штатынын Теннесси штатынан жалындуу салам жолдойм. Бүгүн 23 февраль, чоң майрам. Мекенибиздеги дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчундагы мекендештердин баардыгын, биздин аталарды, биздин агаларды, биздин инилерди баардыгыңыздарды ушул 23 февраль чоң майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңыздарга бекем ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Ар дайым жакшылыктарды колдоп, үй бүлөңүздөр менен, бала чака менен ар дайым аман эсен болуңуздар, достор. Бул жакта да Кыргызстаныбыздын желеги желбиреп турат. Достор, ошондуктан убакыттан пайдаланып, өзүмдүн иним Мырзабек агамдын уулу ынтымакты подполковник званиясын алышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Аман эсен бол, ынтымак иним. Жылдыздар көйө берсин. Генералга чейин жет. Жакшынакай тилектердин баарын каалайм. Азаматсың, ынтымак иним. Жылдыздар көйө берсин. Биз азыр Теннесси деген штатында эс алып атабыз. Жарым сааттык тыныгуу. Достор, өзүңүздөр билгендей, мен Нью-Мексикага баргам, жүктү жакшы жеткирдим. Ошол эле күнү диспетчерим түштөн кийин жаңы жүк таап берди, үйдү көздөй кетейин деген, бирок алмаз үйгө Агая штатына жүк чыкпай атат. Нью-Джерси штатына баралы, жүктү таштайлы, андан кийин үйгө да жакын болуп калат. Где-то бир 500дөн кичине, ашыгыраак 8,5 сааттык жол. Андан кийин үйгө барып, шашпай 3-4 күн эс алып, анан жумушка чыгыңыз деп Данияр инем айтты. Макул деп азыр кетип баратабыз, жолдобуз. Кудай буйрса, эртең менен жеткизебиз дагы. Анан үйдү көздөй жүк алабыз, достор. Негизинен алганда Нью-Мексикадан кандай жүк чыгат экен деп ойлодум эле. $4,000 жүк берди. Биз 2000 майл айдашыбыз керек. Азыр аз эле калды, где-то 11 сааттык жол калды. Бул 2000 майл кыргызчага которгондо 3200 километр. 2,5 суткада өтүш керек. Достор, жумуш оор. Биз дагы организм көнгөн да. Уже 8-ci жылга жакындап калды, организм көргөн, суткалап, 1 суткалап, 2 суткалап айдай алабыз трактычы. А жаңы тракка кирем деген мекендештерге башында оор болот. Ошону айтып коеюн дегем. Биз дагы иштегенбиз да. 2015-жылы жаңы тракта баштаганда уйку жаман келет. Түн ортосунда сменщик ойготкондо бир 2 саат, 3 саат айдаганда көз аңтарылып калат, уйку келет. Ошон үчүн трак жумушу дагы жеңил эмес. Мен тракта иштеп жүргөндө тракка жаңы кирген, 2 ай, 3 ай болгон балдар абдан кыйналып атабыз, жана эшикке докко кое албай атабыз деп айткандарын дагы көп уккам, жардам бергем. Мындай да, тракты астыга айдаш жеңилирээк. 25 метр болсо дагы астыга айдаш жеңилирээк, бирок артты көздөй айдаган абдан оор. Ошон үчүн колду көндүрүп Кудай буйрса көптөгөн мекендештер Америкага келгенде, тракта иштегенде абайлаңыздар. Эч нерсеге сарсана болбоңуздар. Кийин организм көнөт, анан бизге окшоп суткалап уйкуңар келбей анан айдайсыздар, достор. Намо желекти көрүп алып абдан сүйүнүп атам. Кыргызстаныбыздын желеги Теннессиде эмне кылып атат деп. Эми бул желекти эмне деген трак айдоочулары көрөт. Бул каяктын желеги болду экен деп картадан издеп, Кыргызстан турбайбы? Кыргызстанда ажайып кооз жерлер көп турбайбы? Ысык көл бар турбайбы? Тоолор бар турбайбы? Арсланпап, Арашан дегендей. Достор, азыр тракка барып, мен трейлерден сиздерге эмне жүк алганымды көрсөтүп коеюн. Канчалык жүктүн салмагы жеңил болсо, достор, ошончолук солярка аз кетет. Өзүңүздөр билгендей, мен солярканын баарын азыр
$3 bir нечеден $4 жетпеген бага куятам. Бирок жүгүбүз Нью-Джерсиге бараткан жүк, по-моему, где-то 8.000 эле паунд. Биз Нью-Мексикага баратканда 18.000 паунд менен барганбыз. Азыр болсо 8.000. Жакшы, азыр трейлерге барабыз. Жүктү көрсөтөм, достор. Мына ушундай кооз жер экен. Отун керек болсо мояка барса эмне деген отундар жатат. Азыр жалбырактын үндөрү чыгып шарылдап калат. Азыр ичине басып сиздерге көрсөтөйүн. Эмне деген отундар жатканын. Достор, Америкада бактар жыгыла берет, чирей берет. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөрбү? Айылда Кыргызстанда мынтип отундар жатпайт да. Тетигинде нары барсаңар эмне деген отундар жатат. Тонналаган 100.000, 200.000 деген тонналаган отундар жатат. Мен дагы бирди салып коеюн, ага-аяга барып шашлык жасап калганда колдонобуз. Тамаша, достор. Анда кеттик. Күн жаркырап тийип атат. Өзүңүздөр көргөндөй футболка чамбыз. Плюс жайында жүргөндөй эле болуп атам. Трак айдоочулар дагы кабинага ит салып алышат. Тиякта дагы итти салып алыптыр. Сонун кооз ит экен. Достор, мага деген жанагы трейлерге сыйыл салган жок, ошон үчүн ача берсем болот азырчы. Ачып сиздерге көрсөтүп коеюн, көп мекендештер суроо берип калат. Байке кандай жүк аласыздар деп. Биз кандай жүк берсе ошондой жүктү алып кете беребиз, достор. Бизге айырмасы жок. Самый главный жумуш жүрүп турса болду. Көрдүңүздөрбү, сыйыл жок. Азыр мен ичин ачайын дагы. Сиздерге эмне жүк апаратканымды көрсөтөйүн. Почти полный трейлер. Тетиги башынан баштап аягына чейин келет. Ичинде жалаң металлический конструкциялар экен. Мондай болгон. Абдан жеңил жүк экен. Жыргап кетип бартам. Болгону 8.000 паунд. Ушул эки жерге жеткиришим керек. Эки жерге жеткиришим керек. Бирок кызык жери, эки зданиянын ортосунда эки гана көчө бөлүп турат экен. Мен эртең Кудай буйрса эртең менен бир жерге барып тыштайм дагы. Алар бүткөндөн кийин эки көчө айдайм, анан экинчи жерге тыштайм. Достор, ушундай. Ар бир майыл айдаган сайын $2 болуп калды груз. Бирок Кудайга шүгүр, жумуштар бар. Достор, ден соолугу чектелген адамдарга атайын парковка турат. Ана мен биринчи жолу көрүп атам. Атайын стол турат, тамак иче турган. Анан бул жакка да знак тагып коюптур. Ден соолугу чектелген адамдар ушул жакка отурсун деп. Бир чети туура, бул жакка машинаны токтотуп туруп алыс барбайт, жакын келип туруп, анан бул жактан отуруп, тамагын ичип, кайра машинага отуруп, кайра кетип калышат. Бул эс алуучу жайды сиздерге анча-мынча көрсөтөйүн дагы мен жолго чыгайын. Убакыт бүтүп калды. Жарым саат эле болчу, достор. Мына Американын желеги желбиреп турат. Ушундан шамал барбы, жокпу билебиз. Шамал анча деле эмес, бирок бар. Эң негизгиси, максатыма жеттим. Кыргызстаныбыздагы чыган жигиттерди, погон тагынып, мекенин коргогон азаматтарды 23 февраль чоң майрам менен куттуктап койдум, достор. Майрам дагы бир жолу кут болсун. Жакшылыктар көп болсун. Аман эсен бололу, достор. Мына бул жакка дагы ден соолугу чектелген адамдар бул жакка келип отурсун, тамак ичсин деп коюп коюптур. Кээ бирде жөн адамдар отуруп алса, полицейскилер келип штраф берип коюшу мүмкүн. Мына трактор кетип атат. А бул жактан болсо трактор кирип атат. Бул жакта трактор токтойт, а бул жагында болсо жеңил машиналар токтойт, достор. Абдан жакшы, бактуу, кооз, эс алуучу жай экен. Күн да тийип атат жаркырап. Мынакей, достор, условия ушинтип жасаш керек, условияны. Жолдо кетип бараткан адамдар каалаган учурда келип, жуунуп, тазаланып, тамактарын ичип, коорашып отуруп, эс алып, анан алыс жолго чыгып кетиш керек. Анда ушуну менен
чакан видеомду аяктайын. Баарыңыздарга ийгилик. Кийинки видеодон жолуккуча сак саламатта болуңуздар. Анча-мынча видеолор бар. Аягына коюп коеюн, музыка коюп коеюн, көрүңүздөр. Жакшынакай маанай достор. Минтип коеюн, ато кээ бир мекендештер айтып калат. Эмне чесип берген жоксуз деп. Убактылуу тенесинин номери экен. Жаңы машина турбайбы?